Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу кыргызстандыктар. Баарыңыздар менен саламдашайын. Адегенде көптөн бери сиздер менен байланышпай, мен да сиздерди абдан сагындым десем болот. Менин дарегиме бир топ жакшы сөздөрдү жазып, абдан колдоп турдуңуздар. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Өзүм болсо ушул өкмөт башчылыкты тапшыргандан бери ден соолукту бекемдеп, үй бүлөмө көбүрөөк көңүл буруп, ата энемдин жанында болуп, бүгүнкү күндө мына массалык маалымат каражаттардан уктуңуздар. Эң оболу элибизге ыраазычылык билдиремин. Урматтуу президентибизге дагы терең ыраазычылык билдиремин. Абдан чоң ишеним артып, ушул биздин депутаттарга ыраазычылык билдиремин, жогорку кеңештин депутаттарына. Жакында эле ушул Кыргыз Республикасынын Сауд Аравия королдугундагы элчи болуп, ошол жака кызматка дайындалдым. Эми урматтуу мекендештер, бул мен үчүн абдан чоң жоопкерчилик, абдан чоң жүк деп айтар элем. Анткени элчилик кызмат ушул Кыргыз мамлекетинин ушул Сауд Аравиясында ошол жакта көрсөтүп, элибизге, мамлекетибизге биз чоң кызматтарды аткарышыбыз керек. Жакында эле мына кече күнү күбө болдуңуздар, жакшы жышаана башталды. Ушул дагы бир жол ачылды десек болот. Бул авиа каттамдар. Бишкек, Жидда, Түз аба каттамы ушул биринчи жолу деп койсок болот. Ушул чартердик рейс менен биздин ата мекендик компания Эйр Кыргызстан компаниясы Бишкек Жидда биринчи рейс учуп кетти. Ишембиден жекшембиге караган түнү биринчи рейс. Биздин ушул бир топ жарандарыбызга бул албетте абдан жеңилдик болот. Азыр жумасына бир жолу учса, жакынкы 1-2 жумада 4 рейске чейин чыгарабыз деп атат. Кудай буйруса, бул Бишкектен эле эмес, Ош шаарынан дагы өзгөчө ушул түштүк жергесинде жашап аткан биздин жарандарга дагы абдан чоң жеңилдик деп эсептейм. Баасы дагы туура келиш керек. Айрыкча мына акыркы күндөрдө баарыбыз угуп атабыз, биздин ушул аталарыбыз, апаларыбыз, эже карындаштар абдан көп ушул зыяратка барып атат. Ошол жакта биздин ак калпагыбызды кийип, биздин энелерибиз да ошол жакта биздин Кыргызстаныбызды таанытып атат. Ыраазычылык билдиребиз. Зыяраттар кабыл болсун. Бул биздин элибиздин жашоосунун жаман эмес экендигинен да кабар берет. Урматтуу достор, мен ушул кызматка кириштим. Жакын күндөрдө ушул Араб өлкөсүнө барып, ошол жактан расмий кызматымды баштаймын. Ошонун алдынан сиздер менен ушул өзүмдүн оюмду бөлүшүп, сиздерден мына алды жактарда уже каалоо тилектер келип атат. Сиздердин сунуш пикирлерди албетте эске алып, мен ушу колдон келишинче Кыргызстаныбызга ак кызмат кылып берем деп сиздерге ишенимди билдиремин. Эми ушу эки өлкөнүн ортосунда буга чейин деле жаман эмес жумуштар жүрүп келген, жакшы жумуштар жүрүп келген. Бул Сауд Аравиясынан бизге бир топ биздеги ушул инфраструктураларга чоң жардамдар болгон, кредиттер болгон. Биздин ушул мына жолдорду курууда Бишкек Торугар, Талас Тараз Суу Самыр, Балыкчы Жалал Абад жолдоруна жалпысынан ушул Сауд өнүктүрүү фондунан 137 миллион долларлык иштер жасалган. Акыркы эле убакта мына айтсам, бир топ бизге ушу мектептерди да куруп берип атышат. Мен ушул учурдан пайдаланып Сауд Аравия өкмөтүнө, падышачылыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы биз ушул соода экономикалык кызматташтыкты абдан тереңдетишибиз керек. Албетте ушу эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү тилекке каршы анча жогору эмес. Биздин максат ушул Араб өлкөсүнөн, Сауд Аравиядан көп инвесторлорду алып келип, биздин дагы бизнес чөйрө ошол жака барып, ал жак менен да таанышып, иштерди алып барат деген мен ишенимдемин. Баса белгилеп кетсек, ушул жакынкы күндөрдө, февралдын 24-27 февралда, ушул айда өкмөттөн биринчи вице-премьерибиз Арзыбек Орузбекович Кожошев жетектеген делегация барат. Ошол жакта
өкмөт менен жолугуп бир топ маселелерди Кудай буйрса карайбыз. Ошол жерде бизнес форум болот, род шоу болот, биздин бизнес өкүлдөр да барат. Ошол жакта Кыргызстаныбыздын экономикасын тааныштырабыз, Кыргызстаныбыздын маданиятын тааныштырабыз Кудай буйрса. Андан сырткары урматтуу мекендештер, ушул маданий гуманитардык байланыштарды да биз абдан бекемдешибиз керек. Биздин мындай айтканда мусульманбыз, динибиз бир, тарыхтан бери бизди көп жолдор байланыштырат. Ошондуктан мен ойлойм, ушул биздин көчмөндөр оюндары, биздин тарыхыбыз, биздин кыргыз жерибиз ушул араб боордошторго да абдан кызыктуу. Акыркы эле жылдарда бир топ туристтер келип атат. Ушулар мына азыр түз каттам менен мен ойлойм эселеп өсүш керек. Бизге чоң көп инвесторлор келиш керек. Ошондуктан биздин эки өлкөнүн ортосундагы достук мамиле мындан ары да Кудай буйрса чыңалат. Биздин өлкө башчыбыздын дагы иш сапары ушул жылы Кудай буйрса пландаштырылып атат. Ушул эки өлкөнүн жетекчилиги жолуккандан кийин мен ойлойм мындан дагы тезирээк алакаларыбыз жакындаш керек. Эми урматтуу мекендештер, урматтуу достор, мына зыярат жөнүндө дагы айтып коеюн. Бизден абдан көп жарандарыбыз ушул умра зыяратына, андан сырткары ажылыкка барышат. Эми ажылык боюнча дагы кийин баарын тактап айтабыз. Ошол жакта болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Ушул биздин элибизге жакшы шарт болсо. Андан сырткары биздин бир топ жарандар ошол жакта жашап атат. Студенттер билим алып атат, үй бүлөлөрү менен ошол жакта жашап атат. Ошолор менен дагы биз тыгыз иш алып барабыз. Менин негизги максатым, урматтуу достор, урматтуу мекендештер, ушул элибиздин, урматтуу президентибиздин ишеничин актап, ушул ак кызмат кылып берүү. Ошон үчүн дагы бир жолу сиздерге мен терең ыраазычылык билдиремин. Мамлекетибиз тынч болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өскөн мамлекет болсун, көп инвесторлор келсин. Ушул дагы бир жолу ыраазычылык билдирип, ушул кызматымды жакшы аткарам деген ишеничтемин. Сиздердин колдооңуздарга мен муктажмын. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мындан ары дагы эми ушул маалыматтар менен чыгып бөлүшүп турамын деген ишеничтемин. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум.